Түшкү тамактануу учурунда, жумуш учурунда түшкүсүн тамеки чеккен кесиптештерден мүмкүн болушунча оолак болуңуз. Эгер жер жемиштерден башка нерсе жегиңиз келсе, менюга муну кошуңуз. Төмөнкү азыктар кошулган каалаган салат: ак же түстүү капуста, латук, помидор, бадыраң же редиска. Лимон менен зыгыр майын бир аз чымчым туз кошуп койсоңуз болот. Төмөнкү жашылчалар кошулган суп: шорпо, ашкабак, жүгөрү жана брокколи. Бир аз татымал кошуңуз. Табигый жемиш иреси: десертке каалаган жемиш. Куурулган жана татымалдар көп кошулган тамакты жебеңиз. Шилтемени басып рецепттер менен кенен таанышыңыз. Түштөн кийин. Биринчи, көчөгө чыгып 10 мүнөттөй сейилдеңиз. Терең дем алганга аракеттениңиз. Экинчи, сейилдеп жүрүп оюңузда азыр мен тамеки деген жаман адатты жеңип жатам деп кайталаңыз. Сиздин биринчи күн. Күндүн биринчи жарымында тамеки таштайм деген чечимиңизди билген үй бүлө мүчөсү же досуңуз менен байланышыңыз. Ага өзүңүздүн сезимдер менен кыйынчылыктарды айтып бериңиз. Эгер ал адам да тамеки таштайм деп жатса, колдоо көрсөтүңүз. Бул абдан маанилүү. Бирдей аралыкты сактап, туруктуулук менен 3-4 стакан суу же жемиш иресин ичип, организмдин клеткаларын тазалоону улантыңыз. Тамекиге болгон күчтүү каалоону кантип жеңиш керек? Биринчи, ритмикалык дем алыңыз. Кычкылтек бошоңдогонго жардам берет. Экинчи, мен тамекини таштайм деп чечтим деп дайыма кайталап туруңуз. Шилтемени басып, туура дем алууну көрсөткөн видеону көрүңүз. Ойлонуп көрүңүзчү. Тамеки чеккендер тамеки чекпегендерге караганда өлүп калуу тобокелчилигине 58% көп кабылышат. Акыркы чылымды чегип 20 мүнөт өткөндөн кийин артериалдык кан басым менен жүрөктүн кагышы нормага келе баштайт. Анткени ошол симптомдорду чакырган никотин организмден акырындан чыга баштады. 8 сааттан кийин биринчи күн соңуна чыгып калат. Кандагы көмүртек кычкылынын деңгээли түшө баштайт. Ошондуктан кычкылтек үчүн көбүрөөк орун пайда болот. Мүмкүн билген эместирсиз. Негизи көмүртек кычкылы кандагы гемоглобин менен тыгыз байланышта болуп, кычкылтектин жолун буйт. Бул болсо гипоксияга алып келет. Тагыраак айтканда, кычкылтекке ачкачылыкты пайда кылат. Анын натыйжасында жүрөктүн, мээнин, булчуңдардын жана башка органдардын иштеши бузулат. Ошондуктан көмүртек кычкылы кандагы уу болуп саналат. Көмүртек кычкылы менен кычкылтектин конкуренциясынан организм стресс болот. Бирок көмүртек кычкылынын деңгээли төмөндөй баштаганда кычкылтек көбөйөт. Ошондо баары жайына келип, организм тазалана баштайт. Ошондуктан тамекини жаңадан таштай баштагандар адаттагыдан көбүрөөк жөтөлүшөт. Картайып калган тамеки чеккен адамдарда болсо, көмүртек кычкылы кандагы кызыл бүртүкчөлөрдү көбөйтөт. Анын натыйжасында кан коюуланып, артериалдык кан басым жогорулайт, кан катып, тромбтордун пайда болуу коркунучу жогорулайт. Жумуштан кийин үйдө. Сураныч, бекер отурбаңыз. Бул абдан коркунучтуу. Өзүңүздүн хоббиңиз менен алектениңиз. Ага бир нече мүнөт болсо дагы убакыт бөлүңүз. Дагы маанилүү бир нерсе, мурун отуруп алып тамеки чеккенди жакшы көргөн орундардан качыңыз. Эсиңизде болсун, никотин организмден чыгып кеткенден кийин жокко чыгаруу симптомуна кабылышыңыз мүмкүн. Бул тынчсыздануу, санаркуу, көңүл чөгүү, кыжырдануу жана уйкусуздук менен коштолот. Мына ошондуктан өзүңдү бир нерсе менен, жакшы көргөн ишиң менен алаксытышың керек.